Урматтуу замандаштар, биз бүгүн Атай айылчылап Ачакей айылына кадимки көрүнүктүү саясатчы жана коомдук ишмер белгилүү Садык Шернияздын айылына келип отурабыз. Саламатсызбы? Бул жака келишибиз дагы жөн эмес, өзүбүз менен көрөлү дедик эле. Көрдүк, ыраазы болдук. Анан эми баягы эл сураганды биз дагы сурайлы деп буга чейин сизге көбүрөөк журналисттер келди. Алар берген суроону балким мен деле кайра кайталап берип коем. Балким сиз кайталап эле ошону жооп берип атасыз. Эми президенттикке эмнеге койдуңуз деген суроону көп эле берип атат. Анан ошону кошуп туруп президенттин албетте баш мыйзамда каралган ыйгарым өзүнүн укуктары бар. Анан ушул мен эгер президенттик маңдайыма жазылсам, муну жазайт элем Кыргызстан үчүн деген кандай бир. Биринчи сурооңузга жооп берейин. Президенттикке эмнеге койдуңуз? Мүмкүн кандайдыр бир ыза аралашты го деп ойлойм көкүрөгүмдүчү. Эмне дегенде, менин билишимче бул бийлик алмашуу кандайдыр бир агрессивдүү күчтөргө таянган, кандайдыр бир күчкө, кара күчкө таянган саясатчылардын жетишкендиктери болду деп ойлойм да. Мүмкүн ошол керектир. Ызага буулган эл агрессивдүү болот, кара күч болот. Бирок ошол процесс кийин токтобой дагы уланып жаткандай сезилди мага. Анан көрүп атсыздар, мамлекеттеги чоң кызматтар бөлүшө баштады. Бөлүшө баштаганда адискөйлүгүнө карабай бөлүшө баштады. Жакындыгына карата, достукка карата бөлүшө баштады. Анан ошонун баарын көрүп, анан кийин эми бир саясатчы чыгып, бир элди дагы мындай чындыкты айтып, калыстыкты айтып, айтабы деп күтүп отурдук да. Билбейм, булар сүйлөшүп алгандай, азыркы саясаттын бир саясатчылардын бир чирик, туура эмес жолдо баратканын мен сездим. Ал чирик, туура эмес жол эмне үчүн? Себеп дегенде, азыр мындай болуп калыптыр саясат. Бул ким күчтүү болсо, ошонун тегерегине эле жыйналыш керек экен, бийликти алыш керек экен. Анан эмне болсоң ошол. Сенин жанагы идеяң көтөрүп келе жаткан. Мен мындайды кылат элем, мен мындайды кылат элем. Анын баары унутулду. Азыр мына кокус Садыр Жапаровдун рейтинги төмөндөп, башка бир рейтинг чыгып кетсе, бир күчтүү. Ошол эле саясатчылар ошолордун жанына чуркап барат дагы, президент деген идеяны ыргып салып, кайта жабышат. Бул биздин көрсө оору экен, коомдун оорусу экен. Бул бир эсе болсо, экинчиси ар бир мамлекет маданиятка, руханий байлыкка таянат эң биринчи. Эң биринчи бул ошон үчүн саясатчылар өзлөрү билет дагы конституцияга кыргыз тилин биринчи кезекте жазышат. Бирок ошол тилди алып жүргөн, өнөрдү алып жүргөн, маданиятты алып жүргөндө негедир биздин саясатчылар мындай жөн эле колмайлыктай мамиле кылышат да. Буга да ыза болот экенсиң, чын айтканда. Биз деген көрсөтүшүбүз керек экен, маданият кандай экенин, маданияттын инсандары кандай экенин, алардын сөзү кандай акыйкат, калыс, чындык болорун, алар деген силердин оюнуңардан керек болсо андан да мыкты оюн көрсөтө аларын. Бул биринчи. Экинчиден, президенттикке эмнеге баратасыз? Менин оюмча азыркы топ, Садыр Жапаровдун жанында жүргөн топ, президенттикке эч даярдыксыз баратат. Эч кандай. Бир гана ураан ал жерде болуп атат. Жапаров президент болсун. Жапаров президент болсун. Ай, кое тур. Болсун, каршылык жок. Бирок кандай эмне болот Кыргызстан менен? Мисалы, мына бюджетти кабыл алганда 2020 жыл 35 миллиард дефицит менен кабыл алды, сом менен. Так, эмне кыласыңар силер? Силер эми азыр убада бересиңер чыгып. Пенсияны көбөйтөбүз, мугалимдердин көбөйтөбүз акчасын, тигини көбөйтөбүз, врачтарды жыргатабыз, тиге там салып беребиз, муну оңдурабыз. Хорошо. Кайсы акча менен? 35 миллиард
Biz defitsittебиз. Дефицит деген сөз biz бирөөдөн карыз алабыз. Ал карыз болбосо бизде мындайча айтканда канабайран убакыты келип калышы мүмкүн Кыргызстан үчүн. Аны сен жанагы ура Жапаров президент деген жардам бербейт. Сен эч күндө коркута албайсың, кыйкырып жүрө бер. Эл ачка болот дагы эртең сага оюн айтат. Сага болгон кайсы жолдор бар? Мен көрбөй атам. Укпай атам мен программа. Мен бир гана нерсени угуп атам. Ура! Биздин адам спикери болот. Ура, шайладык. Азамат. Ура! Биздин адам УКМКнын төрагасы болот. Ура! Шайладык. Ал. Биздин адам президент. Шайладык. Ал. Премьер-министр. Шайладык. Ал. Эми убакыт эмне болот? 32 миллиардка жакын сомду бизде налоговый служба чогултса, ошончо эле акчаны бизде таможнядан түшөт. 32-35 миллиард сомдун тегерегинде акча таможнядан түшөт. Таможняда биз бардыгыбыз билебиз коррупция бар экенин. Эми ким гана билбейт? Бардыгыбыз билебиз. Демек 2 эсе көбөйтсөк, бизде дефицит эле болбойт экен да. Ачык керек да. Мен 2 эсе көбөйтөм дагы, акчаны дефицити жок чыгарам бул өлкөнү. Мамлекет. Кана сөз. Жок, кайта барып прогноз кылышып атат. Баары бир биз 32 миллиардты чогултабыз, баягы эле акчаны депчи. Анда коррупция менен күрөшүү каерде? Кыйкырып өкүргөн. Анда жок болуп атпайбы? Биз бир күнү бир нерсе айтып, башка күнү башка нерсе айтып атпайбызбы? Биз айтып атабыз, кумтөрдү элге кайтарабыз. Эртеси күнү айтып атабыз, жок, кайтарууга болбойт, алтын деле калбай калат. Биз айтып атабыз, бир мандаттуу болот. Эртеси күнү айтып атабыз, жок, бул жакшы болбойт экен, мүмкүн аралаштырат окшойбуз деп атабыз. Бир күнү айтып атабыз, чим керек? Могу парламент эл айтып атат. Чим керек деп атат. Булар акмактар, ишенбеш керек деп атат. Кечөөнү чим керек парламент даңгезе, башка мен сөз таба албайм. Даңгезе бир долбоорду алып чыкты. Чим керек парламент алып чыкты. Колдоп. Эмне үчүн сен эртең чыгып алып ошол чим керек парламентти колдоп атасың? Мен түшүнбөй атам. Эмне үчүн? Эмне үчүн эл жек көрсө парламентти, чим керек парламентти? Эл ошол чим керек парламент деги бир кудайга жакпаган долбоорду алып чыкса, эмне үчүн эртеси жыл сен аны колдоп атасың? Мен түшүнбөй атам. Бул эмнедеги карама-каршылыктар болот? Ушул жерден суроо жогорку кеңеш мыйзамдуу экендиги шек жараткан болуп атпайбы? Мына ушул баш мыйзам аябай көп талаш жаратып, сиз өзүңүз дагы пикириңизди айтып атасыз, коомчулукта каршы чыгып атат, анын ичинде мен деле бармын, эл душманы деп азыр эле Фейсбукка жазгандар дагы деле айта берсин, бирок биз оюбузду айтканга аргасызбыз, себеби мезгил ошондой шарттап атат. Эң кызыгы баш мыйзамдын кечээ мен тактадым 5 түрдүү бөлөк варианты бар экен. Чой Мемралиев жазган экен, Раматылык Мукар Шалтакыш дагы жазган экен. Анан дагы биздин студия жайгашкан жайда дагы бир чоң топ алардыкы бүтө жаздап калыптыр. Алар дагы кармап отурат. Ошол сыяктуу 5 баш мыйзамды ким жазыш керек эле, кандай сунушталыш керек эле? Мисалы, сиз эмне үчүн ошондой топтор жазган баш мыйзамды сиз деле жазып чыкпайт белеңиз? Анан ушул жогорку кеңештен мен жазган жокмун деп атат. Окуган мамлекеттин негизги Каны Риманалиев айткандай паспорту болгон, баш мыйзам болгон мамиле саясатчылар тараптан дагы, эл тараптан да кандай болуп атат бул өзү? Эмне болот? Биринчи эл душманы деген сөзүңүзгө жөнүндө оюмду айтайынчы. Азыр ушундай тенденция туулду. Кандайдыр бир өзүңдүн оюңду айтып чыксаң, сен бузукусуң, сен эл душманысың, сен баланчы жалаңкычсың. Анан туугандар, биз эркин өлкөдө жашайбыз. Биздин конституцияда ар ким өзүнүн оюн айтканга укуктуу. Макулсузбу? Макулсуз. Макул эмес, жөн айтасыз. Мен макул эмес, менин өзүмдүн оюм бар. Сен макул эмес болсоң, сени эч ким эл душманы деп атып аткан жок да. Туурабы? Болгону сиздин оюңузду сыйлаймын. Бирок эл чечет. Мына ушул жакшы жол. Бирөөнү жүзү кара, акмак деп айтып кереги жок, эпитеттерди жабыштырып алгачы. Сенин оюңду эгер алар каалабай жатса.
Бул нормалдуу көрүнүш. Керек болсо үй бүлөдө 4 балаң болсо 4 башка ойду айтат. Анын үчүн үйдө колап чыкпайсың да балдарыңды. Туурабы? Ошондой сыяктуу да. Экинчи эми конституцияга келе турган болсок. Конституция деген сиз айткандай бул биздин мамлекеттеги мындайча айтканда бийлик менен элдин ортосундагы эң негизги мамилени көрсөтө турган эң башкы документ юридикалык. Эң башкы келишим эл менен бийликтин. Бийлик эл менен чогулуп чечет. Биз кандай эрежени кабыл алалы. Кийин ушул эреже менен чыгалы. Андан кийинки нормативдик акттар ошол ал мыйзамдар мисалы, конституциялык мыйзамдар, анан кийин кодекстер, анан кийин жөн мыйзамдар, анан кийин президенттин указы, анан кийин өкмөттүн токтому деген сыяктуу нормативдүү акттар ошол конституцияга карап, конституцияга каршы келбей тургандай кылып, өзлөрүнүн токтомун, өзлөрүнүн мыйзамын, өзлөрүнүн кодексин жана конституциялык мыйзамды жасайт парламент. Эми ошол эң негизги мыйзам ал бардыгын камтыш керек. Эң биринчи кезекте закон деген эмне, мыйзам деген эмне? Бул биринчи салт. Мындай салт, илгери мыйзам болгон эмес, салт болгон. Түшүндүңүзбү? Салт. Ошол салтты азыр биз мыйзам кылып которобуз. Эми Кыргыздын салтына келели. Ошол баш мыйзам бул бардык аспекттерди камтыйт. Тарыхый жолду, сиздин мамлекеттин геополитикалык ордун, жанагы биздин коомдогу өз ара мамлекеттери, диний конфессиялардын керек болсо карым-катнаштары. Ошонун бардыгын камтыган конституция. Эми бул долбоорду караңыз. Элдик курултай деген аты болгон менен элдик курултай эч нерсе чече албайт экен. Конституциянын 7-беренесинде жазылып турат, булар жазган долбоордо. Элдик курултай эң негизги координация кыла турган орган дейт. Ошол учурда элдик курултай барат экен дагы президентке рекомендация гана бере алат экен. Элдик курултай дейт, бул жогорку кеңештин төрагасынын отчетун алат дейт. Жакшы, алтыр, мейли. Анан төраганын отчету жакпай калса эмне кыласыз? Жакпай калды. Эмне кыласыз? Жумуштан аласызбы аны? Жаңы төрага шайлайсызбы? Те парламентте таптакыр кетиресизби? Эмне жыйынтык кыласыз? Каралган эмес. Таратасызбы? Жок. Эчтеке акызы жок экен. Анда бул жөн эле көз будамойлоо үчүн жаралган орган эмеспи? Мына Түркменистанда ошондой маслахат дейби уюм бар. Алар келип туруп кол чаап турушат. Түркмен башы чыккандачы. Кечирип коюңуз. Анан кимдин акылы жетип атат? Мыйзам чыгаруу бул өзүнчө бийликтин бутагы. Классикалык вариантта барыбыз билебиз, туурабы? Мыйзам чыгаруу бутагы, сотто бийлиги бутагы, аткаруу бийлиги. Мыйзам чыгаруу бутагы бул өзүнчө чоң орган. Ошол мыйзамга баары баш ийет, анын үстүнөн доминация кылып эч ким турбаш керек. Жок, мыйзам чыгаруу көрсө баш ийет экен курултайга, демек ал президентке баш ийет экен. Бул конституция боюнча президент ансыз да аткаруучу бийликтин башчысы экен. Ана ошол жерде так эместик бар экен да. Президент шайлайт, президент өкмөттү карайт деп атат да, кайра 60-беренесин так эстей албай калдым. Кайра президент өкмөттү дайындайт деп атат да. Бул карама каршылык, сиз айткан коллизия. Эми азыр айтып өтсөк, бардыгы жагында карама каршылык бар да. Мейли президент аткаруучу бийликтин башчысы болду деп коелу. Кээ бир учурда бар ушундай. Мисалы Америкада вице-президент менен вице-президент башкарат, премьер-министр деген түшүнүк жок. Ошол эле учурда ген прокуратураны президент сунуштап парламент шайлайт экен. Кечирип коюңуз, генералдык прокуратура бул ошол мамлекеттик органдарында укук талаасында эгерде кандайдыр бир кылмыш болсо карай турган орган. Анан сизди карай турган органды сиз кантип сунуштайсыз? Ал сизди кантип текшерет? Логика кайда бул жерде? Эмне болду?
ушундай ичиндеги архаикалык түшүнүктөр аралашкан. Бул кандайдыр бир мен айтат элем да, бир жакшы коомдук уюмдун уставы болсо жараша турган конституция эмес бул. Конституцияга таптакыр келишпейт. Бизде конституционализм деген илим бул өзүнчө. Бул деген канчалык эл аралык уюмдардын баары көз салып, Венециялык комиссия көз салып, эл аралык укук органдары мекемелери көз салып, конституционализм институту көз салып турган нерсе, эгерде биз мындай эч кандай бир даярдалбаган юриспруденциядагы ичинде коллизиялары эң көп конституцияны алып чыксак, алардын баары тескери карайт. Бизден. Ушул жерден демек биздин кыргыз саясатчыларынын, мен баса белгилейин, бул биздин саясатчылар да башкаларды каралаш эмес. Кыргыз саясатчыларынын саясий жоопкерчилигинин жоктугуна, кыргыз бийлигинин жоопкерчилигинин жоктугунан келип чыккан жокпу ушу баары? Бул жоопкерчилик эмес, бүгүнкү күндө опуза коркутуу колтолгоо методу күч алгандан. Ошол метод күч алгандан. Сиз өзүңүз деле ойлоп көрбөйсүзбү? Биз жаңы спикерди шайладык. Канат Исаевди. Эсиңизде барбы? Эсимде бар. Бир жумадан кийин ага чейин Мыктыбек Абдуллаев. Бир жумадан кийин ага чейин Мыктыбек Абдуллаев ал бир 4 күн турду. Бир жумадан кийин эмнегедир ошол депутаттар түндө жатып чогуу бир түш көргөнбү, мен билбейм. Андай нерсе ошондой гана асмандан бир жышан берилгенде гана боло турган нерсе да турабы? Негедир бардыгы тар 180 градуска бурулуп, аны кетирип жаңы спикерди шайлап атат. Бул эмне? Бул же массалык гипноз болгондо боло турган нерсе? Же мас болгондо боло турган. Же болбосо кысым, басым боло турган жер экенин баары эл көрүп турат да, түшүнүп турат. Ошондой кысым, басым болгон жер улана берсе, бул диктатурага, тоталитаризмге жол ачат. А кыргыз өмүрү диктатураны, тоталитаризмди көтөрбөгөн эл. Кыргыз тарыхый эч убакта баш ийбеген эл. Демек, кайта жанагы ызуучулар кайталанат аянтта. Сиз бул жерден жалпы биздин кыргыз улутуна, кыргыз элине мүнөздү, кулк мүнөздү айтып атасыз. Мана ушул жерде дагы бир сиз айткандай казус туруп атат. Эмне кылсак дагы кыргыз коомчулугунун бир алдыраак жагында турган кыргыз интеллигенциясы. Анын ичинде ушу сиз өзүңүз карап жүргөн айтыш, башка баары аралашта. Эмнегедир өтө кошоматчы, өтө жалпак, өтө бир чачпак көтөргөн, бир өзүнүн барк баасын баалабаган катмарга айланып калды да. Анан бул дагы жанагындай кайсы бир жол менен зек болуп келдиби, башка болуп келдиби, криминал менен аралашып келдиби, жанагы саясаттын басымдуу бөлүгүн ээлеп алган топко жагымпоз кошумча топ болуп берип атат да, бул кантип качан токтойт? Мен сизди мисалы бул биздин ошого дагы нааразы болду деген ойдо чыкты. Бул биздин коомдун жылдар бою акыйкатсыздык болуп келген. Болду да акыйкатсыздык болуп келатат да. Акаевдин убагынан бери көрүп келат акыйкатсыздык. Интеллигенция бул биринчи кабыл алган катмар бир нерсени. Сергек, сезимтал. Анан бир акыйкатсыздык, эки акыйкатсыздык, үч акыйкатсыздык бүгүнкү күндө келип бир коркунучтуу абалга тушуктурду коомду. Интеллигенция депрессияга түшө баштады. Акыркы убакытта караңызчы, кайсы жарк эткен чыгарма? Жок эсе. Кайсы жарк эткен музыкалык бир кандайдыр бир нерсе чыгарма деди? Жок эсе. Театр, тиги баарын карап көрүңүз. Депрессия. Биринчи депрессияны сезимтал адамдар кабыл алат. Bundan korkunçtur. Depresiya anan kalın katmar götürdü. Düşündünüz mü?
Бул өтө оор коркунучтуу. Депрессияны кайта чыгаруу, кайта мамлекеттин чөлкөмүндө чыгаруу, бул андан кийин ондогон жылдарды талап кылышы мүмкүн. Түшүнүп атасызбы? Мына менин чыкканым дагы ошол себептүү бир чети. Атамекенге мен мүчө эмесмин, эч убакта болгон эмесмин мүчө дагы. Менин эсимде Текебаев Болотчор экөө мени мындайча айтканда киргизип атышканда фракцияга. Текебаев мага айткан: "Садык, сен кир да Атамекен мүчөгө." Мен айткам: "Матор Мекшикеш, мен Маданият деген гана партиям бар, Айтыш фонду деген партиям бар. Мен ошол партия менен кирем сизге. Киргенде дагы мен эч убакта саясатка катышпайм, Маданиятты гана сүйлөйм" деп кол алышып киргенбиз. Эмне үчүн кирилген? Эгерде Атамекенде ошондо мен кирбесем, Атамекен партиясы мүмкүн өтпөй калышы ыктымал. Билесиз, араң зорго илинип келди. Эми 5 жыл артка кетели. Парламентте Атамекен партиясы болгон жок деп эсептеңиз. Наркы, Атамбаевдин күчөп турган убагы парламентте Атамекен партиясы жок. Эмне болот эле? Мамлекет депрессияга кирмекте. Мен деп айткан киши жок, сен деп айткан киши жок, чындыкты айткан киши жок. Бардыгы моюн сунуп отурган депутаттарды элестете бериңиз. Эмне болмок? Аны көрүп элдин духу түшмөк, элдин руху түшмөк. Аны көрүп эл айтмак: "Чындыкты айткан деле киши жок экен да. Эмне кылам? Койчу. Мамлекетиңди да урдум." Мындайча айтканда, орой айтканда. Партияңды дагы, парламентиңди дагы. Бул өтө жаман нерсе. Эл депрессияга түшкөндө, бул мамлекет түшкөндө, анда лидердин лидери гана көтөрүп чыгара алат андай депрессиядан. Түшүнөсүзбү? Бул өтө оор нерсе. Ошон үчүн айтылып туруш керек. Ошон үчүн чындык, калыстык сөз айтылып туруш керек. Болбосо элдин көпчүлүгү деп коет, кол силтеп коет. Бул саясатта айрыкча эми кайра эле жанагы ары бери болбой аткан баш мыйзам айланасына келели. Сиздин мурдагы болуп калды кесиптештериңиз бирөө Тазабек Икрамов айтып атат: "Мен окуган жокмун, кол койдум" деп атат. Махабат Мавлянова мен үстүртөн окуп коюп турмун деп атат. Сөз башкы мыйзам, өлкөнүн паспорту болгон ушул баш мыйзам тууралуу сөз болуп атат. Демек, 5 жыл бою биздин депутаттар үстүртөн окуса, окубай койсо, баш мыйзамга ушундай мамиле кылгандан кийин эми ушулар Кандайдыр бир жоопкерчилик тартыш керек да. Өлкөнүн келечегин аныктоо деген нерсе кандай болот? Жок дегенде менин оюмча, бул жогорку кеңештин депутатынын статусуна ылайык мыйзамдар бар, аларды коргой турганчы, бирок жок дегенде моралдык элден чыгып ушул 80 киши кечирим сурап коюш керек. Кантип булар мыйзамсыз жол менен түн катар даярдалган чала, алешем, чийки долбоорду алып чыгып калың элге кайсы бети менен сунушташты. Жок дегенде ушул үчүн кечирим сурап коюш керек деп ойлойм. Дүйшөмбү күнү деп атат Садыр Жапаров şu baş mizamga karşı болгон жүзү каралардын бетин ачам деп атат. Анан кийин bir суроода, мисалы сиз дагы, ал дагы, башка дагы бир канча талапкерлер мамлекет башчылыкка талапкер коюп атасыздар. Мамлекет башчысы ошол мамлекеттин ичиндеги жүзү карасынын дагы, жүзү карасы эмесин дагы, пенсионердин да, аялдын да, эркектин да тактап айтканда жалпы коомчулуктун мамлекет башчысы болот да, туурабы? Же өзүнө жаккан тарап. Сиздин сөзүңүздө 2 суроо бар да, ама ошого жооп берейинчи, унутуп элек. Айтыштын айланасына анткени үчүнчү суроо болсо адашып калам. Биринчи суроого дүйшөмбү күнү мен жүзүн ачам дедим. Дүйшөмбү күнү күтөм эмне кыласың? Мен жөн эле суроо. Бардык суроону дүйшөмбү күнү күтөм эмне кыласың? Айт эле. Жүзү кара ким экенин билсең, бузуку ким экенин билсең, айт эл күтүп атат. Же дүйшөмбү күнгө чейин содалашуу болобу бирөөлөр менен? Мен муну айтам, болбосо сен артка чегин, мен мындай кылам. Бул эмне секрет бар, мен түшүнбөй жатам да. Айтчу нерсе айтыш керек. Эстекемден ыры бар. Тез болгону жакшы го, бир өлүмдөн башканын депчи. Тез айт.
Эл уксун ким жүзү кара экен. Билсин, анысты убакыт жок, президенттик шайлоо барат. Отуруп калсын. Бет ачылып отуруп калсын уялып. Бул биринчиден. Экинчиден сиздин сөзүңүзгө айтып аткан мамлекет башчысы элге кандай караш керек экен. Линкольн жаңы эле түштүк менен түндүк Америка согушуп, бири-бирин согуш таласында бир күндө 25.000 кишиден өлүп. Аябай чоң граждандык согуш. Ошондо жеңишке жеткен жакта болгон Линкольн президент болуп, эртеси күнү сөз сүйлөп атат. Сөзүн мен цитата келтирейин. Эч кимдерди жек көрбөй, бардыгыңарды сүйүү менен карап, биз Американы алдыга чыгарабыз. Менин девизим да ошондой. Анткени Кыргызстан бул сенин жарандарың. Сен да азыр мамлекеттин эң чоң жетишкен кызматында турасың, мейли сен эргүүдө жүрсөң дагы. Ким болбосун мамлекеттин жаранын, мамлекет башчысы сүйүү менен караш керек. Өзүнүн баласындай караш керек. Ким болбосун? Менин девизим ушундай. Демек оң жолдо экенсиз. Экинчи дагы бир суроо ушуга байланыштуу эле. Кыргыз саясатчылары эмнегедир Россиянын губерниясы сыяктуу эле ошол жактын батасын алды десе башкача мамиле, ушул жакка барып маек берсе башкача мамиле, анан ошолордон тыйынтып сурасак башкача. Сиз эмне отурасыз? Кереги жок. Эми бүгүнкү күндө Россия стратегиялык карым-катнашта генералдык өнөктөш болуп калды десек жаңылбайм. Биз кээде төшкө уруп келебиз өзүбүздү. Эркиндик, кыргыз, эч кимди укпашыбыз керек. Атадан калган жер, ана десе айтсаң көзүңөн жашың куюлат албетте. Бирок мындай дагы чындыктар бар да. Эртең Россия 29 январда, декабрда газды жаап койду. Биз 1 январда башка президент менен ойгонуп калышыбыз мүмкүн. Көрдүңүзбү? Төш ура бергенден пайда жок. Тышкы катташтар бул аябай аяр, назик, найын нерсе. Аны ошого жараша алып барыш керек. Россия мени колдоп жатат деп ошону туу көтөргөнүн өзү бул акылсыздык. Туура. Бул сен өзүңдүн сени кыргыз эли керек. Кыргыз эли кимди ким колдоп атканын, кимди ким колдобой жатканын. Бирок бул баары бир кандайдыр бир тышкы мамиледеги ойго фактор. Аттап кетиш. Бул алешемдик жана акылсыздык болуп саналат. Биз жалпы эле коомчулук бизди көрүп тургандарды эле жокко чыгарбайт, эмнегедир баягы рухий баалуулук деп сиздин айлана чөйрөңүз көбүрөөк, мен автоматтык түрдө журналистмин, анын мойнума алам. Баягы көкүрөк көрүнгөсү кеңирилер ушул рухий жактан жардыларды башкача болуш керек эле деп келишет, бирок ошону булардын айтып атканын акыркы турмуш чындыгы көргөзүп келе атпайбы? Баарыбыз эмне болсо да мейли супер хам болсоңго мейли башкасы биз курсагыбыз тоелду алдыга жылалып. Биз курсакты алдыга чыгарып атабызбы же мээбизди алдыга чыгарып атабызбы өзүбүз түшүнө бербей атабыз. Ушундай абалдан сиз ушул жагы ойлондурабы? Биз кандай чыгабыз мындан? Бул жагы мени гана эмес, далай акылмандарды, далай андан өткөн генийлерди, андан өткөн пайгамбарларды ойлоп көргөн. Бекеринен мына Кудайдын сөзү деп айтылат. Инжил болобу, Тоорат болобу, Библия болобу, Куранда болобу, биринчи сөз бар. Орусча мынтип айтылат. Не создай себя кумира своего деп. Бул бекер сөз эмес. Ошо алтындай болгон сөздөр бул деген тарыхтын кумуна, тарыхтын шамалына, мезгилдин желине бриллианттай болуп, жаркырап, кыры чыккан асыл таштар ар бир сөздөрү окуп көрсөңүз. Мына ушундай берилгендик, эйфория, фанатизм бул эч убакта оңдогон эмес. Түшүнүп атасызбы?
bir kandaydır bir turmuştu. Fanatizm eç vaqta bir nerseni көтөргөн эмес. Эгерде биз мамлекет жөнүндө ойлосок, айылда эң биринчи алдыга ошол эле Куранда жазылган сабыр чыгыш керек. Алдыга. Бул Куран бул эң даңазалуу, эң акылдын уюган китеби да чынында ойлоп көргөн. Бекеринен Курандын ар бир мындай нерседе сабыр жөнүндө айтылат. Сабыр бул акыл калчоо. Токтот, жүрөгүңдү бас. Токтот дагы ойлон. Эмнеге баратасың? Сенин куру кыйкырыгыңды эртең сенин курсагыңды тойгузабы? Куру кыйкырыгың эртең сенин мамлекетиңдин бюджетин карызын төлөп береби? Сенин куру кыйкырыгың эртең Кыргызстанды алдыга үндөй турган программалар болобу? Же болбосо баланча деген кыйкырык менен эле. Анан сен эмнени талашып атасың? Сен ойлон. Сен кызматты талашып атасың. Баягы эле курулган кызмат. 30 жыл бою кыргыз саясатчылары кызмат талашып келди. Жылуу орун талашып келди. Мен саясатка депутаттыгымды кошконуна келгениме 5 жыл болду. 5 жыл. Маданияттан биз ар бир ишибизде жыйынтык жасап келдик. Ошол жыйынтык алып келип депутат кылдык. Сен кызмат талашын токтот. Жол, идея талашууга өт. Кыргыз, мына ошондо биз алдыга жылабыз. Кызмат ал талашуу улана берет. Биз шайлоодон да шайлоого гана жашап келе жатабыз. Бул бүгүнкү чыккан сөзүм эмес. Бул ушу 30 жылда кыйналып, кысталып чыккан сөздөр менен ар бир сөздөрүм. Муну мен бирөөнүн акылдуу китебинен окуп алган эмес. Ал акылдуу китеп менин көкүрөгүмдө. Ошол турмуштун тажрыйбасы, ошол кеткен кыйынчылыктардан келип чыккан тажрыйбанын акылдын эссенциясы. Түшүнүп атасызбы? Ар бир жумушта токтотушубуз керек. Сабыр, акыл менен программабызды. Кайсы жакта мүчүрүштүктөрүбүз бар. Сот системасында мүчүрүштүктөр бар. Анткени акыйкатсыздык кечээ ушул эле Садыр Жапаровду апарып түрмөгө тыкты. Мүмкүн бирөө да азыр күндө акыйкатсыздыктан жабыр тартып жаткан чыгар. Бир эле Садыр Жапаров түрмөдө отурган жок. Туурабы? Эмне сиздин оюңуз бар сот системасын акыйкаттык кылыш үчүн? Акыйкаттык орнобойын тынччылык ойнобойт. Тынччылык орнобойын стабилдүүлүк орнобойт. Стабилдүүлүк болбосо эч кандай экономикалык өсүш болбойт. Кыргызстанда эч ким келбейт, инвестиция эч ким акчасын алып келбейт, акыйкаты жок өлкөгө. Сиз келип туруп инвестиция салып, аны куруп тургузгандан кийин келип топ тартып алып, сиздин басмачы болуп. Ошол мамлекетке ким келсин? Ким келип акчасын ошого салат? Ички инвестиция боюнча сиздин саясатыңыз кандай? Ички инвестиция бизде бар жерде көп. Ички инвестицияны эч ким баалабайт. Ички инвестиция кылган бизнесмендерди кайта биз коркутуп, үркүтүп суракка чакырып атабыз. Ички инвестиция бүгүн эмегейсиз зор сумма жастыктын астында катылып жатат. Ошон үчүн кыргыздар чоңтондорду салып жатат. Ошон үчүн кыргыздар мыкты машиналарды айдап жатат. Ошон үчүн кыргыздар айда жок ошол акчаларын чоң свадьбаларга кетирип атат. Эгерде сиз экономикалык программада кылсаң, кыргыздар жөнөкөй эле тамда жашайт. Мен Америкада жашап келдим. Бир этаж гана тамдада жашайт экен. Америкалыктар биздин көз караш менен алганда времянкаларда жашайт экен. Времянкаларда. Бирок алар эң күчтүү өлкө. Эмне үчүн? Алар ошол акчасын кете турган үйүнө жумшап, калган акчасын Американын экономикасына жумшап атат. Американы өстүрүп атат, гүлдөтүп атат. Ошол ички инвестиция Американын Калифорния штатын мамлекеттер менен салыштырганда, штаттар менен эмес, мамлекеттер менен салыштырганда Калифорния штаты 7-9-чу орунда. Байлык боюнча. Көрдүңүзбү? Кана ошол идеялар, кана ошол программалар. Биздин программа бир эле нерсе болуп атпайбы? Кызмат. Биздики президент болот, биздики премьер-министр, биздики укм болот, биздики спикер болот. Тоба. Токтотпойлу муну. Кантип жылатабыз Кыргызстан? Кайсы программа менен? Эмне өзгө жөнөктөрү бар? Ошол программаң элдин рухуна, духуна байланышканбы? Ширенишкенби? Сен ошол программаң жөн эле теоретикалык кагаз эмеспи? Андай кагаздар жазылган миңиреп. Биз бир кезде Швейцария болуп чыгабыз. Бир жолу биз айтканбыз, Гонконг, Сингапур болобуз.
Азиянын арыстандары болобуз дегенбиз. Кана ошол арыстандар. Кана ошол идеялар күчүк айланып бүгүн өлүм күчүктөй арктын четинде калды. Эмне үчүн? Анткени ошол программаларды жазгандар алардын кыргыздын рухун, духун, менталитетин, эркиндикти сүйгөнүн эч убакта ханга баш ийбегенин билбейт да алар. Алар тарыхты билбейт. Алар деген Цицерон, алар деген Гете, алар деген Аристотель, же болбосо Цезарьдан цитата келтирип сүйлөшөт. Кереги жок алардын. Кереги жок Канттын. Кереги жок башка акылмандардын. Чет өлкөлүк. Сен не кыласың уюштан Черчилль менен Рузвельттен цитата келтирип сүйлөп. Сен кечеөккө Калыгулдун айтканын ук, Калмырзанын айтканын ук, биздин макал лакаттарды окуп кой, ошондо жатыр Конституция. Мына, көрдүңүзбү? Биз деген бардык нерсени оңуштуруп алып, бардык нерсени жабыштырып алып, акылгөй болуп алдыга баратабыз. Элди билесиңби? Элдин оюн билесиңби? Элдин арасында жүрдүң беле сен? Ошол азапты тарттың беле сен? Көрдүң беле ошол кыйынчылыкты? Ошондо сен элди алдыга алып барасың. Элди чыныгы сүйсөң. Элди сүйсөң сен кайсы глобалдуу иштерди жасадың? Буга чейин эмне кылдым? Буга чейин эмне кылдым? Мына моундай суроо туулат экен да. Кудай айтабы күлкүң келет. Биз 2000-жылдары ачтык айтышмалды. Билесизби, ошондо элдин баары ызычуу экономикалык кризисте кара жанын каранан жеп калганбыз. Эстеңиз 90-жылдары, 2000-жылдары. Ошондо элдин баары прогресс экен, орус тили экен деп, орус тилине массалык түрдө көчүп атканда айры жок айтыш фонду түзүүгө туура келди да канышай. Кыргыз тилин сактап калыш үчүн. Анткени кыргыз тили бул мамлекеттин өзөгү, бул мамлекеттин стратегиясы деп сактаган адамга бүгүн чыгып атышат маданиятчы колдон келет. Кечирип коюңуз, стратегиялык багытта иш жүргүзүп атабыз. 1 жылдык эмес, сенин 5 жылдык шайлооң эмес, сенин 5 жылдык мен президент болом деген кызмат кумар эмес. Түбөлүк стратегия, түбөлүк саясатка кызмат кылып аткан адамды бүгүн адамдар карашат экен, ушул маданиятчы колдон эме келет. Буга ошол интеллигент маданият өкүлдөрү өздөрү күнөөлүү дейм. Көбүрөөк. Себеби кимдин акчасы бар, ошол жөнүндө көп окуйм Фейсбуктан. Баланча менен түкүнчө таң көрүш кыргыздын тиреги бул болбосо кыйра өлмөкпүз. Себеби көрүнүп турат, бир аз тыйынтып салып койгончо өтөгүнө. Анан ушул кулк мүнөз менен кетип баратпайбызбы? Ал чыгармачыл чыгармачыл адамдар эмес, алар кулдар. Ушундай. Андай адамдар мейли бирөө жардам берсе дагы аны кандайдыр бир жапака иштенип, кошоматтанып, жасакерленип албай, ал ошол жардам берген кишиге да түшүнүш керек. Анын эркиндигин, менин эркиндигимди, менин чыгармачылыгымды сен тартып ала албайсың. Мени сен бастыра албайсың деп. Менде окуя болгону мен сизге айтып берейин. Атамбаев Курманжан Даткаевден кийин даңк орденин тапшырып атканда, даңк медалин тапшырып атканда мага айтты: "Садык, сен Тайлак Батырды тартышың керек." Айттым: "Тартып берейин. Сооронбай Жээнбеков анда премьер-министр. Анан келип сценарийге конкурс уюшулуп, сценарий күнү түнү отуруп жаздык. Ошол сценарий чоң комиссиядан өтүп жактырылды. Мен Атамбаевга бир кат жазам. Тарталы. Мына айттым, тарталы. Мага Жээнбековдон кат келет, карап атабыз. Экинчи кат жазам, тарталы. Анан кайта мага кат келет, карап атабыз. Чыгармачылык адамды сыйлабаганды байкадым мен ошондо. Чыгармачылык адамды сен күтүп тур, биз чечебиз дегенди байкадым. Аягында мен тартпайм. Өзүмө тартып алдым. Аягында алар 100 миллион сом которушту. Тайлак Батыр тартылсын деп. Мен тартпайм дедим. Сен чыгармачылык адамды сыйлабасаң, сен маданият адамды сыйлабасаң, сен маданиятты басымдагысың келсең, аны чөгөлөткүнүң келсең, мен эмне сага чөгөлөп барышым керекпи? Тартып алгыла өзүңөр. Эсиңизде Акипреске керек болсо режиссерго конкурс жарыяланган. Тайлак Батыр деп. Мен катышкан. Тайлак Батыр сөз. Мен катышкан эмесмин. Сценарийди жазсам да. Көрдүңүзбү? Адамдын кадырын сыйлаш керек биринчи. Адам ошондой тыйынга жасакерленбеш керек, чөгөлөбөш керек, барын колдон өтпөш керек. Адамдын ар намысы эң биринчи байлык. Ошол байлыкты кармаш керек. Эң негизги нерсени айтты, ушу адамдын кадыр баркы, бак баасы.
деген азыр бизде орду жок нерсеге айланып баратат. Эң өкүнүчтүүсү айланып келе курсак, биз биринчи курсакты өлчүп атабыз, анан башта да ушундай кезде мамлекеттин баркпаасы кадыр баркы деген дагы түшүнүк бар да. Анан азыр ушул өзүңүз айтып атасыз, карап туруп мен маданият өкүлү катары, рухий чөйрөнүн өкүлү катары талапкерлигимди коюп атам. Биз өйдөрөөк ойлонолу деп. Экинчи жагынан сырткы чөйрө бизди азыр жанагы Чөкөтанын үйүндөй эле карап атышат, боорооруп карап атышат. Мисалы Өзбекстандын президенти менен Казакстандын президенти менен жакында жардам көргөзүп атат. Мен эми мамлекет бул үй бүлөнүн чоң моделинде эле да. Анан жанагы эки жакшы ортозаар турган бир эки кошуна бир аябай кыштан аман чыксын. Карап коелучу дейт го. Мисалы мага ошондой таасир калтырды да кошуна мамлекеттердин үчүн. Ошон үчүн сөзүңүздү бөлөп кечирип коебуз канча. Ошон үчүн кыргыздын рухун, духун көтөргөн проекттер өтөш керек да. Мисалы мен сизге айтып коеюн. Мына жакынкы Казакстанды алалы. Мен жөнөкөй тил менен түшүндүрөйүнчү, эл түшүнгөндөй болупчу. Жөнөкөй Казакстанды алалы. Биз айтып атабыз, ой баланча деген биздин уул кыздарыбыз мындай болуп дүйнө чемпион болуп келди деп колубузга көтөрүп кыйкырып атпайбызбы? Казактар бизге жылмайып карап отурушат. Себеп дегенде, Марка Олимпиадада алардын 18 спортсмени алтын медаль алды. Олимпиадада. Массалык. Олимпиадада алтын медаль, эми күмүш менен колосун эсептейбиз. Алар карап отурушат. Эми кичинекей мамлекет деп. Түшүнүңүзбү? Бирок казактардын алдында тең келе турган биздин өнөрлөрүбүздү санайынчы мен сизге. Айтыштан алар бизге күлө алабы? Күлө албайт. Күлө албайт. Манастан күлө алабы? Күлө албайт. Кечээ кинематография боюнча Казактын президенти Токаев өзү мойнуна алды. Айтты, кыргыздардан үйрөнгүлө. Касым-Жомарт Токаев айтты июнь айында. Кыргыздардан барып үйрөнгүлө. 10 эсе көп акчага кыргыздардай сапаттуу кино тартып албай атасыңар деп сүйлөдү. Интервью берип атканда. Бул биздин кинематографиядан бийик экени, кинематографиянын жалпы кыргыз кинематографиясы Орто Азия, Казакстанда чоң сериде тургандын далили да. Эгер Казактын президенти өзү айтып жатса буну. Демек, кинематографиядан бизге ушул кошуна казактар күлө алабы бизге? Күлө албайт. Көк бөрүдөн күлө алабы? Күлө албайт. Анышай, ушул 4 проектиде менин фамилиям аралашып жүрөт. Ошол бүт бренд болгон кыргыз сыймыктанчу, кыргыз көтөрүлчү болгону 4өө бар. Ошодон көтөрүлүп сыймыктанып жүрөт. Эмне үчүн биз Кыргызстанды ушинтип сыймыктанса болбосун? Эмне үчүн мага ишенбеш керек? Мен барып ушинтип бүткүл Кыргызстандын илим, билим, башка жактарына сыймыктанчу кылып алып чыгабыз. Ушул 4 проект болгону гана бир үй бүлөнүн каражаты менен жасалган проекттер керек болсо. Бир үй бүлөнүн. А эгерде сиздин колуңузда президенттик рычаг болсо, сиз деген кандай катмарды алып чыгып туруп Кыргызстанды даңада кылып Кыргызстан сыймыктана кыла тургансыңар? Конкрет койсо болот. Көрдүңүзбү? Сан жагынан чакан эл биз арданап турганы. Эми алар менин кесиптештерим эмес, сиздин кесиптештериңиз. Жана Макалев армия деп атабыз. Эми ушулар дагы бир өз деңгээлинде бир ойлонуп, элдин убалына калбайын, эми чай ичесиз да сиз, туурабы? Чай ичесиз да. Бизге караган мен сиз менен бүгүн биринчи жолу сүйлөшүп атам. Сиз алар менен күндө болбосо да күнөс чай ичесиз. Ошол жерден андай бир сөз болбойбу, өзүнүн деңгээлин билсин, сенин кичине отуруп тур, мамлекет деген бар, бет деген болуш керек, мамлекеттин кызыкчылыгы. Канча, мен канча ирет отуруп, болбойт да бул. Уят бар да, деп сүйлөшөм чай ичип. Жыйынга киребиз. Бул жанагы Байдылдан ырындай да, Байдылда бир митингге кат дегенде бир ыры бар. Жанагы аракты таштайм деп, күнүнө түшүмө, букалар кирет түшүмө деп. Ана митип жазат да. Bir кезде күткөн таң атат. Бары болгон калдык куулук шумдукту баш билбейт экен жекеле, кош бутун көнгөн жерине көтөрүп жөнөттү өз эле. Тумандай тарап туш-тушка түндөгү берген убадам, баатырдан бирде соккон соң бардыгын эстен чыгарам дегенде эле залга киришет, отурушат.
мыйзам келгенде баягы сен менен жакшынакай болуп, патриот болуп, туура садык, мындай ишти кылыш керек деген 180 градуска бурулат дагы кол көтөрмөй башталат. Мейли бирөө келип туура эмес сүйлөп атса ылый карамай башталат. Күйөөсүң, кыйкырып канча айттык. Менин бар, Кудай жалгап, азыр YouTube бар, интернет бар, дагы бирдекени көрсөтө алат экенсиң. Сен чай мен сүйлөгөм депчи. Ушул сот реформасы боюнча канча сүйлөдүм. Чыгып жыйындан айттым. Ай, туулган депутаттар, мына силер жазган мыйзамдар жок деле кыргыз эли жашай берет. Жашай берет. Ратификация гана эл аралык мыйзамдарга кол коюп туралы дагы. Баарыбыз чогулуп келип сот реформасын жасабайлыбы? Биздин атыбыз калат легендарлуу парламент. Ушул парламент сот реформасын жасап берет деп атыңла. Сиз ойлойсуз бирөө угат экен. Мен баланя түндү сүйлөп атканда көрдүңүз кимдердин кандай болуп жылмайып күлүп отурган. Анан айлаң жок, ушундай жерде өзүңдү коюп, өзүңдүн оюңду элге айтпасаң болбойт экен. Бул менин вазифам. Мен эгер президенттикке койбой, бул сөзүмдү айтпай кетсем, мүмкүн өлүп баратканда мен кайгырып кетем, канышай. Мен үчүн мен айтпай калдым. Мен үчүн мен толуп, болуп, акылым жетип турган убагында, эмне үчүн мен идеямды айтпай калдым элиме? Эмне үчүн кантип көтөргөн жолду мен көрсөтпөй калдым деп мен кейиште өлүшүм мүмкүн. Ошон үчүн угабы, пайбы, шайлайбы, шайлабайбы ал мага маселе эмес. Мен инсан катары, мен адам катары өзүмдүн вазифамды аткарам. Мен айтам. Мен көргөн жолду айтам. Ошол жол менин эмгек жолумда жетишкендиктер менен айкалышып, тажрыйбада бир кандайдыр бир баасын алган, жетишкендикти жеткен жол. Мен ошол жолду айтам. Мына айтып атам, парламентаризм. Бизди парламентаризм гана сактайт. Болбосо жыл сайын силер ак үйдүн астынан көрөсүңөр көтөрүшчүлөрдү. Оңдурбайт бул президенттик башкаруу бизди. Кыргыз эч убакта бир адамга бийликти карматкан эмес тарыхында. Баскан жолду карагыла. Кечээ Исхак Масалиев керек болсо президенттик башкаруунун күйөрманы Исхак Масалиев мойнуна алып сүйлөдү 5-чи каналдан. Садык тура айтат деди. Карап көргүлөчү тарых деди. Разаковдун башын жуттук деди. Утукбаевдин башын жуттук деди. Масалиевди кандай кылып кетирдик? Анан Акаевди кубаладык, Бакиевди кубаладык, Атамбаевди түрмөгө салдык, Жээнбековди кубаладык. Эй, кыргыз, биз сүйбөйт экенбиз деди. Бирөө башкарганды. Тарых айтып турса ошону кайта келип ошол президенттик башкарууну уралатып көтөрүп келатат. Баарына парламент күнөөлдү. Качан бизде парламентаризм болду? Качан? Акаевдин убагында парламентаризм болду. Бакиевдин убагында парламентаризм болду. Атамбаевдин убагында парламентаризм. Сооронбай Жээнбековдин убагында парламентаризм. Дайыма парламентти басып, балык кылып, үнүн чыгарбай, тизеге чаап, тизелетип келдик го. Менимче буга ошол жогорку кеңешке өзүнөн өзү илешип алган бир топ сотко берсеңер болот. Кул мүнөз саясатчылар күнөөлүү. Кул мүнөз эмес. Канышай мындайда ар бир адам күчкө чыдай албайт. Андай адамдар чейрек гана күчкө чыдай турган. Мисалы сиз деле бир жерге барганды каалабасаңыз, колуңуздан көтөрүп бара эле коет эки адам. Siz ayal zatısız. Ne kılalasız alat. Gördünüz mü? Güç degen fizikalık bir, bunu subjekt deyibіз be, же bunu bir kandaylı bir orutça явление deyibіз be, bari bir al özünün basımlı fizikalık meselesi var deyişti. Tonlu zakonuna karşı gel albayız, hiç kimimiz. Güç derim var, şunu güç. Oşol güç, ebegeysiz güç bir adamın koluna karmalıp kalıp, bugünkü günde oşol adamları sındırып atır. Biz кейде аларды күнөөлөйбүз. Аяшыбыз керекпи демек азыркы саясатчылар? Биз парламентте аяшыбыз керек. Могул турушу менен бе? Менин сөзүмдү угуп коюңуз. Биз парламентте аяшыбыз керек дагы, парламентаризмге жол ачышыбыз керек. Парламентаризмге жол ачсак, биздин парламент гүлдөгөн парламентке айланат. Парламентаризмди жактайлы. Парламентке аяйлы. Камкордук көрөлү. Бирок бул чакырылышка дейм да. Бул чакырылышта эми барып туруп, башка чаап, жаткызып тепкилеп атса, анан кийин аягында күнөөлүү кылып коюп атса, ошо чөкектер кылды депчи. Мына бул конституциянын кереги азыр. Мына жакшылоо бериңиз. Конституция долбоор. Ушу парламент ойлоп чыкты дейсизби?
Жоқ, бұлар мен қаршымын. Жоқ, қараңыз, жоқ, мен аяғына жарайын сөзім. Бұл қандай бір топ ойлап шықты. Өзінің күшін сақтап қалу үшін, диктатураны қою үшін, тоталитаризм. Парламентке айтты. Жібереміз, қол қойғылар. Болбосо қамайбыз, салайбыз, талайбыз, жоқ қылабыз. Жаңа 80-ді бүтін. Ооба, да. Қанышай. Қол қой. Емады кім күнәлі? Ашылар? Негізі идеяны көтеріп шыққан кіші күнәлі болуш керек. Негізі да. Бирок көрдіңіз бе, азыр күнә қайсы тарап болды. Көрдіңіз бе? Баяғы байқұш парламент, чимкілік, ақымақ, жауапкершіліксіз, сволыштар. Бұл еми жоқ дегенде ақиқат еместі, тура. Еми жоқ дегенде айтта шығып тұр. Ой, алар оба біз айттық, қол қой дедік, қорқыттық, үркіттік. Бирок идеяны мен ойлап тапқам. Деді. Ақиқат. Бұл ақиқатсыздық артық жерде. Егерде біз парламентаризмге келсек, егерде біз босоғаны 1%-ға жүрсек, анда ешкім барып бата албайды. Мына сіз көрінікті айымсыз. Сізден ар жерде қолдаушыңыздар бар. 15 000, 20 000 қолдаушыңыз болса, сіз партия түзесіздегі партияның лидері қатары келе бересіз, депутат болып. Сіз бата сұрап отырбайсыз президенттің приемында. Шайлауның астында бүттігі барып бата сұрап отырды президенттен. Барды ма? Анан ешкім қолдаушыларды келмеді екен да сізге. Мына мен сияқты бадыр. Мен тараптасы қолдаушылар бар да отасыз. Жоқ. Бирок нонсенсті айтайын. Қоғам негізі екі бөлініш керек та. Америкада сияқты республикалықтар жана демократтар да. Алар дайыма білесіз бе, азғантай ғана несеме ұтат бір-бірін. 1%, 2%. Дайыма мұнты чайпалып тұршады да. Еми қоғамда дағы ошондой нерсе болуш керек да, 50% президенттік, 50% парламенттік. Бирок 30 жылдан бері президенттіктен қордықты көріп келаткан қырғыз елі 55% жоқ дегенде парламентаризм деш керек па? Ертең көрөбүз. Қандай болады? Емесе, урматтуу замандаштар, Садық Шерниязын бұл жағылған мешіннің алдында 24 саат бойы маек ала берсең болот экен, кыштын күнү жып-жылуу ойлор болсо түгөнбөйт экен. Чынында Садық Шернияз агай менен жашоодо бет келишкен менен мен биринчи алып аткан маегим, өзүңүз деле билесиз. Атайлап саясатчыларга келчү маселем 6-азар күнү бүгүн чыгынып келдим. Демек бул сизге сыйгырма, ийгилик, кимиси болот, кандай болот, алдыны көрөлү, бирок коомдун акыл эстүү берген катмары ойгонолу. Ойгончу жерде. Мен бир сап айтып койсом болобу? 4 сап. Ойгон кыргыз, жаттың жерде 1000 жылдай, жан баштаган тарыхыңдан бир жылбай. Жаныңды өрөп жасабасаң атыңды, жаратканда жардам бер бир кылды. Рахмат.